Залкар хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында акка моюн сунду. Маалыматты дарыгердин туугандары тастыктады. Мамакеев хирург болуп 70 жылдан ашык иштеп, өмүрүнүн аягына чейин операция жасап келди. Ал Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоон тобун даярдап, ондогон илимий эмгек жараткан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирген. Кимде ким эгерде коррупцияга аралашып, ошол жерден акча жейин деп, мына райондун жетекчилери көбүнчө кылган экен. Госрегистр кылган экен, кадастр, архитектор, мына ушулардын баары, акимдер дагы аралашып кеткен мурдакы. Ошонун бардыгына териштирүү иштери жүрөт. Анан сотко барат, сотто жетип, сотто маселеңер чечилет. Бердиңби 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди. Документин дагы кошо бер. Биринчи кызыл китебиңерди, тех паспортуңарды, анан бардык сос объектиңердин баарын чечели, андан кийин анан карайлы. Барын эле бүгүн азыр чечип бер деп мени кыйнабагыла. Бир заматта чечилбейт. 30 жылдан бери чирип бүткөн системаны четинен мына иреттеп коюп келатабыз. Шаарга карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буйрса апрель-майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбаңкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбаңкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин.